Муну да билип алыңыз. F23 мотор Honda компаниясынын көлөмү 2-3 литр болгон F сериясындагы кыймылдаткычы. Өндүрүш жылдары 1997 жылдан баштап 2003 жылга чейин өндүрүп келген. Кубаттуулугу 150-160 аттын күчү бар. Бензин расходу шаар ичинде 11,9 литр 100 километрга, трассада 7 литр 100 километрга. Куюла турган майдын көлөмү 4,3 литр. Сунушталган май 5В30, 5В40, 10В30, 10В40. Тейлөө жагы май алмаштырганы ар бир 10 000 чакырымда алмаштырып турган деген сунушу бар. Бирок ар бир 5 000 чакырымда алмаштырып турган эң жакшы болот. Ооба достор, бул моторлор F сериясындагы май жейт. 1000 километрге 500 граммга чейин май жейт. Бул мотордо бир валдуу сок системасы орнотулган. Втек системасы 16 клапан, бир цилиндрге 4 клапан турат. Приводу ремень менен. Ременди ар бир 90 000 чакырымда алмаштырып тургула деген регламенти бар. Эгерде сиз ременди алмаштырбасаңыз, ремень үзүлөт. Ремень үзүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө клапанды ийип коет. Бул моторлордо гидрокомпенсатор болбогондуктан клапанды регулировка кылып туруш керек. Айдоочулардын айтымына караганда 100 000 чакырымдан кийин аябай көп май расход кылып баштайт. Минус жерлери май расход кылат, мотордун ар жеринен май агып баштайт, антифриз агып баштайт. Дроссельный заслонка холостой ход эң ыңгайлуу эмес жерде жайгашкан. Холостой ход тез кирдеп турат, обороты ойноп калат. Дагы бир минусу клапан эгери, буларкы оорусу. Клапан эгерди тазалап турат, бирок клапан эгер негизи алмашылат. Чек күйүп калат, и клапан эгерге дагы ачпай берет. Обороттун ойногону же холостой ходдон болот, же эгер клапандан болот. Бирок көбүнчөсү практикада клапан эгерди алмаштырып турат. Тромблердун астынан май агып баштайт, сайнигинен май коюп баштайт. Аябай мындай дизель мотордой болуп көрүнүп баштайт. Кыймылдаткычтын ресурсу 300 000 километр чакырым, андан да ашык жүрүшү мүмкүн. Кайсы унааларда бул мотор орнотулган? Honda Odyssey биринчи поколение жана экинчи поколениеда бул моторлор турат. Honda Avancer биринчи поколениеда жана Honda Accord 6 поколениеда бул моторлор турат. Айдоочулардын айтымына караганда, втек системасы кеч кошкондон кубаттуулугу төмөн сезилип турат дейт. Honda компаниясынын K сериясы, B сериясы жана башка серияларга караганда F сериясы эң слабый кыймылдаткыч деп айтып келишет. Ошо чынбы? Комментарийга жазып коюңуздар жана катталганды унутпаңыздар достор.